Бүгүн эле айланбай атат деп медтехникти чакырып, майлап, сайлап иштетишти. Бейтаптар үчүн өтө керек болгон жалгыз лабораториянын көйгөйү муну менен гана бүтүп калбайт. Имараттын эскилиги жетип, дубалдарындагы жаракалар көбөйүүдө. Тийиштүү органдар жараксыз деп таап, кайра-кайра эскертүү бергенине карабай ишин улантып келет. Кичине жетишпестиктерибиз көп. Эми биз келгенде айтып эле атабыз, кайрылып атабыз, бирок бизге эч кандай жардам жок. Ошо өзүбүз эптешибизче краскалап актап эми колдон келгенин кылып эле иштеп келатабыз да. Жалал Абад шаарында 1991 жылдан бери иштеген флюорографиялык аппараттын эскилиги жетип бүткөн. Бирок аппаратка түшүп текшерүүгө келгендердин саны көп. Анан калса медициналык китепчи ала тургандардын саны да күн санап өсүп турат. Мага өткөндө операция болгондо ичим ооруп барып көрдүм дедилер. Барсам бузуп калбады. Мен ичиме мындай сүртүп атканда эле алиги өчүп калды. Анан эртеси барып да түшөйүн дедим эле, эртеси анчадан кийин анан иш болду да. Кымбат нерсенин эмне кереги бар бизге, андай нерсе. Бизге арзан болсо ошо жакшы, иштелди иш жок. Азыр жашоо кыйын болуп калды. Бир семьядан 10 адам иштесең ам жетпейт балам азыр. Бизге канчалык арзан болсо ошо жакшы, чөнтөгүбүзгө. Деген менен башка медициналык жеке менчик мекемелерде мындай аппараттар иштейт. Алар текшерүү иштерин көрсөтө алганы менен кызмат көрсөтүү акысы бир топ кымбат. Ошондуктан карапайым элдин капчыгына туура келбейт. Биздин эми зданиябыздын өзүңөр көргөндөй эски, көрүп жатасыңар, эми айтпасак деле түшүнүктүү. Көп жолу санэпстанция немелер ушу трешиналар болгон үчүн иштебей келе деп көп жолу неме кылып атат. Эми башка здания эми жок. Ал үчүн чоңдор аракет кылыш керек да, биздин колубуздан келбейт. Биз айтып эле атабыз. Чоңдор деле айтып атат. Баары эле билет, зданиябыз эски, аппаратыбыз эски. Бардыгы эле билет. Ал эми шаар бийлиги бул маселе жергиликтүү бюджеттин эсебинен болбой турганын, саламаттык сактоо министрлиги тарабынан чечилерин айтышат. Министрликке кат жолдогонбуз. Бул каттын негизинде жаңы жабдуу алып берүү боюнча кат жолдонгон. Азыркы заманбап жабдуулардын орточо сметалык баасы 17 миллион 18 миллионго барат. Ошого каратып, анан бүгүнкү күндө дагы биз Жалал Абад шаарыбыздагы медициналык мекемелерин да текшерип жатабыз. Ошо текшерүүнүн аягы менен дагы биз тийиштүү мекемелерге жана спонсорлорго кат жолдогонго аракет кылабыз. Жалал Абад шаарында жыл сайын 24-февралдан 24-мартка чейин кургак-учукка каршы күрөшүү айлыгы деп жарыяланат. Ар кандай иш-чаралар белгиленип, акциялар уюштурулат. Бирок лабораторияда элементардык шарт жана аппаратура болбосо, андан эмне пайда?